Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы Жалпы орто билим берүү мектеби 7-класс кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Балдар, бүгүн биздин сабак кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү сабагыбызда биз Антон Павлович Чеховдун «Чиновниктин өлүмү» аңгемесин өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты, балдар, окуучулар Антон Павлович Чехов жөнүндө маалымат алышат. Ой жүгүртүүсү, сөз байлыгы, көркөм окуусу өнүгөт. Чөйрөгө ылайык келбеген айрым бир көрүнүштөрдү, адамдардын жүрүш-турушундагы, иш-аракетиндеги, мүнөзүндөгү жалпыга туура эмес жоруктарды жасабаганга тарбияланышат. Анда эмесе, балдар, көңүл бурабыз. Чиновниктин өлүмү. Күндөрдүн биринде корозоно сыланган Иван Дмитриевич Червяков театрдагы мамык орундуктардын экинчи катарында көзүнө дүрбүнү кармап сахнада жүрүп жаткан Корневиль коңгуроолорун карап отурат. Тиктеген жагынан көзүн тарта албай, жыргалдын нагыз төрүндө жүргөндөй рахаттанат. Бирок кокусунан, аңгемелерде дал ушул оңбогон кокусунан деген сөз көп учурайт эмеспи? Аны жазган кишилерде эч айып жок. Турмушта күтпөгөн жерден боло калчу окуялар эң эле көп. Бирок кокусунан беттери бырышып, көздөрү жумулуп, деми токтоло калды. Ушул учурда дүрбүнү четке кармап эңкейе берди да «Апчы!» деди. Өзүңөр көрдүңөр го, чүчкүрүп жиберди. Чүчкүргөндүгү үчүн эч ким, эч жерде тил угууга тийиш эмес. Мейли мужиктер болсун, мейли полицмейстер, атүгүл жашыруун кеңеш берүүчүлөр да кайбир учурларда чүчкүрө калышат. Чүчкүрбөгөн киши болбойт. Червяков уялган жок. Кол жоолугу менен мурдун аарчып, өзүнүн чүчкүрүгү менен бирөөнүн тынчын алган жок бекем деп эки жагына көз жүгүрттү. Бирок эми уялышка туура келди. Алдыңкы катарда отурган картаң киши кашка башын моюнун мээлейи менен кайра-кайра сүртүп, өзүнчө күңкүлдөп жатыптыр. Аны тааныды. Темир жол тармагында иштеген генерал Рыжалов экен. Буга чачыратып койдум. Менин үстүмдөн караган улук эмес, бирок ошондой болсо да уят. Кечирим сураш керек деп ойлоду. Червяков акырын жөтөлүп алга умтула эңкейди да генералдын кулагына шыбырап: «Кечириңиз, таксыр, мен сизге шилекейимди чачыратып койдум. Байкабай калдым», деди. «Эч нерсе эмес. Кудай үчүн кечирип коюңуз. Мен байкабай калбадымбы? Ах, жөн олтуруңузчу, оюнду көрөйүн». Червяков уялган бойдон жөнү жок күлүп, кайра сахнага карады. Бирок мурдагы жыргалы өз ордуна келбей койду. Тынчы кетип, кадимкидей азапка түштү. Дем алыш убагында Брыжаловдун жандап басып, бардык күчүн жыйнап, оозун кыймылдатып: «Мен сизге чачыратып койдум. Кечириңиз, таксыр. Кантип эле мен? Ах, болбодубу? Мен аны капкачан унутуп койсом, сиз дале кобурайсыз», деп генералдын алдыңкы эрти титирей түштү. Унутса да көзүндө куйтулук бар экендиги көрүнүп турат деген ой менен Червяков генералга карады. Сүйлөшкүсү келбейт. Бул окуя атайын эмес, кокусунан боло калышын, жаратылыштын мыйзамы ушундай экенин жакшылап айтышым керек. Болбосо атайлап түкүрдү деп ойлойт. Азыр ойлобосо да кийин ойлойт. Червяков үйүнө келип, өз наадандыгын аялына айтты. Аялы бул ишке жеңил ой менен караган сыяктанды. Адегенде аялы аябай чочуп, кийин Брыжалов башка киши экенин билип, биротоло тынчып калды. Эмне болсо да барып кечирим сура. Көпчүлүк арасында адам сыяктуу отурганды билбейт экен деп ойлобосун, деди аялы. Кеп ошол. Кечирим сурасам жарытылуу жооп айтпай койду. Жакшылап сүйлөшүш үчүн мүмкүндүк болгон да жок. Эртеси башкача жасанып, чачын алдырып, жакшылап сүйлөшмөкчү болуп, Брыжаловдун карай жөнөдү. Келип генералдын кабыл алуучу бөлмөсүнө кирсе, арызданып жаткан көп кишилер, алардын арасында арызды уга баштаган генералдын өзү олтуруптур. 2-3 кишинин арызын уккандан кийин ал Червяковго карады. «Эгер эсиңизде болсо, түндө Аркадийде отуруп», дей баштады Червяков. «Мен чүчкүрүп жибердим, таксыр. Шилекейим кокус чачырап кетип, кечире жок сөз. Кудай үчүн коюңузчу. Сиздин эмне деген датыңыз бар?» деди генерал андан кийинки кишиге. Сүйлөшкүсү келбейт деп ойлоду Червяков. Бетинин каны ичине тартып, демек аябай ачууланып отурат. Жок,
Муну ошол бойдон калтырышка болбойт. Жакшылап түшүнтөйүн. Генерал аркемдин арызын угуп бүткөндөн кийин ордунан турду да аркы үйдү карай кадам койду. Червяков анын артынан калбай жете барып: «Таксыр, эгер мен тынчыңызды алган болсом, жан дилим менен кечирим сурайм. Байкабай калдым. Билип тургандырсыз», дегенде генералдын бети башы тырыша түшүп, колун шилтеп жиберди. «Мунуңуз шылдың го, төрөм», деп генерал эшикти жаап алды. «Кантип шылдың болсун?» деп ойлоду Червяков. Мында эч кандай шылдың жок. Өзү генерал, бирок түшүнбөй жатканын кара. Эмесе бул мактанычактан кечирим сурабай эле койсом эмне болот экен? Муну шайтан урсун. Кат жазып жиберем. Өзүм келбейм, Кудай урсун келбейм. Ушуну ойлоп Червяков үйүнө кайтты. Бирок генералга жиберүүчү катты жаза алган жок. Ойлоп эбин таппай койду. Ошондуктан анын эртеси дагы барышка туура келди. «Кечээ мен тынчыңызды алдым, таксыр», — деди Червяков. Генерал суроолуу көз менен карап калган кезде: «Сиз айткандай шылдың кылайын деп ойлогон эмес элем. Чүчкүрүп жибердим. Шилекейим чачырап кеткени үчүн кечирим сурагам. Мен кантип шылдың кылайын? Эгер кишини шылдыңдоочу биз болсок, сый-сыпат кимде болот? Көзүмө көрүнбөй жогол», — деди өңү кумсарып бүткөн бою титирей баштаган генерал. Червяков араң угулган үн менен: «Эмне?» — деп кайра сурады. «Жогол!» Генерал дагы бакырып, тактайды тарс этире тээп жиберди. Червяковдун чегиси үзүлүп, карыны каңтарылып кеткен сыяктанды. Көзү караңгылап, кулагы бүтө түшүп, эптеп эшикке чыкты да илең салаң басып кетти. Ошол бойдон үйүнө келип, үстүндөгү кийимин чечпестен диванга кулар замат жан берди. Балдар, чиновник бул Россияда мамлекеттик кызматкер, өзүнчө чин. Ал эми полицмейстер Россиядагы ири шаарлардагы полиция кызматкерлеринин башчысы, жетекчиси. Балдар, келгиле кайтарын байланыш кылалы. Ийгилик дарагы. Кызыл алма, бүгүнкү сабакта сен баарын түшүндүңбү? Эгерде сен баарын түшүнсөң, кызыл алманы тандайсың. Ал эми сары алма, мен эч нерсе түшүнгөн жокмун. Ата энем жардам берди. Ал эми көк алма, мен эч нерсе биле албадым. Балдар, үйгө тапшырма. Эмне үчүн автор бул аңгемеде чүчкүрүктү пайдаланган? Экинчи, Червяков адегенде өзүнүн чүчкүрүгүн капарга албай, кийин ак эмнеге катуу уялды? Үчүнчү, бул окуяны аялы кандай кабыл алды?